Assalamu alaikum, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Сол иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Западный тараптагы Кызыл Байрак айылынан сатыла турган жери тегиз болгон 8 соттук жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге толук адресин түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Западный тараптагы мына ушул Ишкаван айылынын кире беришинде турам. Бул жакта болсо Западныйдын круговой жайгашкан. Мына ушул Западныйдын круговойунан Горгайыны көздөй бул жакка бир 300 метр келип, мына ушул Ишкаван айылынын аркасына сол тарапка бурулуп, ушул эле жол менен ичкериге түз 2 километр түз кирип бара бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат бермекчибиз. Так, мынакей достор, мен жанагы көрсөткөн мына ушул асфальт көчө менен бул жакка түз жүрүп келип атканыңыздарда жолдун сол тарабында Кызыл Байрак айылы деген жазууну көрөсүздөр. Мына ушул жазуунун жанындагы мына ушул көчөгө кирип, ичкериге түз 100 метр кирип барсаңыздар канал бар. Каналдан оңго бурулуп түз кирип бара бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат бермекчибиз. Так, мынакей достор, мен жанагы көрсөткөн көчө менен бул жакка түз жүрүп келесиздер. Мына ушул жерден сол тарапка бурулуп, ушул эле көчө менен түз 200 метр жүрүп барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер тилкесинин алдына барасыздар. Дагы бир маалымат бере кетели. Мына ушул жерде Кызыл Байрак айылынын каналы жайгашкан. Бул жакта болсо Кызыл Байрак айылынын эң чоң бассейни жайгашкан. Ушуну дагы эске алыңыздар. Мынакей достор, мен жанагы көрсөткөн мына ушул көчө менен бул жакка түз жүрүп келгениңиздерде, ушул эле көчөнүн оң тарабында жери тегиз болгон сатыла турган 8 соттук жер тилкеси жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 8 соттук жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, ушул жер тилкесинин ээси менин жанында. Ассаламу алейкум ака. Валейкум ассалам. Сол иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Жериңиздерди сатка коюп турсуздар. Бул жакта жериңиздерди атайын тегиздеп коюпсуздар да? Аз-маз уклон эле. Ошого тегиздетип койдук. Тегиз кылып коюптур, жакшы, өтө сонун. 8 соттук болгондо узун турасы канча болуп калат? Бул жагы 26, бул жагы 33 экен, ошондой болуш керек, по-моему. Болжол менен 33кө 26 экен, жакшы, 8 соттук жер тилкеси. Азыркы учурда бул жерде кандай условиялар бар ака? Условия мына кошуналар. Суу тартып алып келишкен экен, ошол эки кошуна биригишип. Жанагы каналдан, ал жактан, тазасын аркы жактан. Бул жерде свет бар, мынакей, трансформатор. Трансформатор. Көчө. Эми ушулар менен келишип, сүйлөшүп кылса болот го. Мына кошуналар келишип эле ушул стройкасын бүтүрүшүптүр. Мынакей достор, свет бар экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жакта трансформатор, столбалар турат. Суу маселесине келе турган болсок, бул жерде эки коңшусу таза суу тарттырып алган экен, бул жакта турат. Эми ушул коңшуңуздар менен сүйлөшүп, же акча төлөп, ушул жактан дагы суу тарттырып алсаңыздар болот. Мындай айтканда суу маселеси жаралбайт. Бул жакка 200 метр түз түшүп барсаңыздар, жанагы каналдын алдына барасыздар. Жакшы. Документ маселеси боюнча кандай? Документтер таза элеби? Документтери так. Жана үйгө дагы генпландарын чыздыртып, уже чертеждору бар. Барды, кызыл китептери бар жайында. Эми сиз менен сүйлөшүп толук маалымат алат, жакшы. Азыркы учурда дагы бир маалымат бере кетели, ардактуу замандаштар. Мына ушул сатыла турган чекти көрүп атасыздар. Ушул чектен бул жакка дальше эсептегенде бул жакта дагы 24 чек жайгашкан экен. Тоого чейин. Ушуну эске алыңыздар. Мындай айтканда сиздики ортодо центр эле жерде жайгашкан болот. Жүрүңүздөр, жерди бир аз көргөзүп койлу. Мектеп, бала бакча, мечит, магазин маселесине келе турган болсок, азыркы учурда бүт бардыгы мына ушул Кызыл Байрак айылынын центринде жайгашкан. Болжол менен бир пешком бара турган болсоңуздар, бул жерден көрүнүп турат. Бул жактан көрүнөт. Бир 500-600 метр, Ооба. 500-600 метр ылдый жака бассаңыздар, Кызыл Байрак айылынын центринде мектеби, мечити, бала бакчасы бүт бардыгы жайгашкан. Маршруттук каттамдарына келе турган болсок, бүт бардык маршруттук каттамдары бар. Шаардын бурч-бурчтарына барат. Ушул жерден эгерде машинаңыздар болсо, Западныйдын круговойуна бир 5-10 мүнөттө машина менен жетип каласыздар. Жакшы. Дагы кандай маалымат берели ака? Ошол эми маалымат Западныйдын круговойунан бир 3,5 километр. 3,5 километр, Машина менен бара турган болсо 5-10 мүнөттө жетет. Ооба. Жакшы, өтө сонун. Бул жер ошондо 5 кошкон эле, ооба. Ар ким ар тараптан көчүп келген. Ооба, бул жактар Нокаттыктар, бул жак уже Баткендиктер. Бул жак Баткен. Бул жак болсо Нокаткен, жакшы. Баасын канча деп атасың ака? Баасын көп эле Кандай жакындатып эле айткан болсо ошо 840 деп эметтик.
840 000 сом. ооба 800 миң сом. Эми да сүйлөшүү болот эми. Көп эмес эми да. Ырымына жараша эми түшүрүп бересиз да, эми кыргызчылык кылып. Түшүрүп берем. Жакшы. Вариант жолдору жок дедиңизби? Жок. Только наличка. Ооба. Наличка болсо жакшы болот. Жакшы. Өтө сонун. Болуптур экен онда ийгилик. Жакшы сатып алыңыздар, Рахмат чоң. Мынакей достор, биз сиздерге жери тегиз болгон, мына ушул сатыла турган 8 соттук жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жакта үйлөрдүн саны күндөн күнгө көбөйүп атат. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, кадимкидей үйлөр көп экен. Бул жактан дагы чыгып карасаңыздар, мына ушул жактан Кызыл Байрак айылынын центри, Кызыл Байрак айылындагы мектептер, мечиттер, футбольный площадка бүт барды ушул жактан көрүнөт. Бул жакта жапжашыл болуп көрүнүп турат. Өтө сонун жерде жайгашкан, природный жер, таза аба, тынч, шамал жүгүрүп турат. Эми өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Не демекчибиз? Ушундай сонун 8 соттук жер тилкесин колдон чыгарбаңыздар. Шаарга жакын жерде жайгашкан. Барыңыздарга ийгилик, сак саламатта көрүшкөнчө. Жакшы туруңуздар.